Урматтуу бул видеонун көрүүчүлөрү, бүгүнкү сабагыбыздын темасы экраныңарда көрүнүп тургандай. Кыска мүмкүн болушунча аз убакытта силерге түшүндүргөнгө аракет кылсам. Биринчи пункт бул дос командалык жолчону колдонуу. Башкача айтканда буйрук жолчосун кантип колдонуу. Дос командалык жолчону чакыруу үчүн мен силерге азыр эки жолун көргөзөм. Биринчиси бул Start Programs. Windows 7 болгон жерде All Programs'ты тандайсыңар. Андан кийин Accessories жана Command Prompt. Төмөнкүдөй терезе чыгат. Ал эми да батыраак жолу бул Run'ды чакыруу үчүн билесиңер, Windows баскычынын жардамы менен R тамганы бассаңар Run иштет деген бизге терезе келип чыгат. Бул жерге CMD деп жазабыз. CMD Command деген сөздүн кыскартылышы. Enter'ди бассак, бизге таанымал болгон терезе чыгат. Бул терезе буйрук жолчосу деп атайбыз. Башка жерлерде дос буйрук жолчосу деп аташат. Командалык жолчонун эмне кереги бар деген суроо туулушу мүмкүн. Өзү сөз айтып атат, командалык буйрукту киргизе турган бир сап же жолчо чыгат экен. Кандай буйруктарды киргизе алабыз? Мисал үчүн, активдүү терезени, азыркы биз ачылып турган буйруктук терезени жабуу үчүн жана чыгып кетүү үчүн exit деген буйрукту мен жаздым. Exit бул буйрук, көңүл бургула. Enter'ди бастым. Бизде терезебиз жабылды. Же болбосо баягы эле бизге таанымал калькуляторду чакыруу үчүн калькулятордун аткарылуучу, иштетүүчү файлы кайсы? Calc.exe. Calc деп буйрукту жаздым, Enter'ди бастым. Эмне? Биздин экраныбызда калькулятор пайда болду. Же дагы тереңирээк карай турган болсок, мисалы үчүн менин азыркы учурумдагы компьютердун тармактык конфигурациялары кандай IP адреске ээ, физикалык адреси кандай, ошол нерсени билүү үчүн ipconfig деген буйрукту киргизип атамын. Экраныңарда көрүнүп тургандай, менин тармак картанын конфигурациясы төмөндөгүдөй экен. Mail.ru'га жок дегенде байланыш бар же жок экенин билүү үчүн биз ага сигнал жиберебиз. Сигнал жиберүү буйругу ping боштук mail checkit.ru. Текшерип көрсөк. Демек, төмөнкү экраныңарда көрүнүп тургандай, mail checkit.ru түйүндүн IP адреси төмөндөгүдөй экен жана ал түйүнгө биз байланыша алат экенбиз. Сабактын кийинки бөлүгүнө өтөлү. Кийинки бөлүгүбүз болсо бул жардам жана колдоо алуу. Англисчесине эгерде которсок help and support. Ал эми түркчө варианты болсо жардым ve дестек алма. Бул бөлүктө силерге эмнени түшүндүрүп кетемин. Операциондук системада мүмкүн болушунча багы кээ бир түшүнбөгөн нерселерге түшүндүрмөлөрдү алуу же эч болбой баратса кайсы жерлерге кайрылып биз жардам сурай алабыз. Ошол нерсеге токтолуп кетсек. Бөлүккө кайрылуу үчүн баягы эле биздин башта деген баскычыбызды басабыз. Башта деген баскычтын эң биринчи бөлүгүндө help and support деген бөлүк турат. Экраныңарда көрүнүп тургандай. Буну бассак, төмөнкүдөй бизге жардамчы терезе чыгат. Бул терезеде биз эмнелерге көңүл буруш керекпиз. Эң биринчи бул жогору жакта турган талаага көңүл бургула. Бул талаага бизди кызыктырып жаткан, бизге керектүү болгон терминдерди боштук аркылуу бөлүп жазып кетсек, бизге ошол боюнча маалыматты чыгарып берет. Мисал үчүн, WordPad жөнүндө мен маалымат алгым келип атат. WordPad деп жаздым. Enter'ди бастым. WordPad'га тиешелүү болгон 17 кандай десем, 17 бизге темаларды чыгарып берди. Using WordPad, Open WordPad, WordPad'ды колдонуу, WordPad'ды ачуу, тил тактасы, программаларды колдонуу жана башка WordPad деген текст жолуккан бөлүктөрдүн тизмесин чыгарып берди бизге. Ушул жерден биз каалаган бөлүккө кайрыла алабыз. Мисал үчүн мен азыр Using WordPad дегенди тандадым.
бул жерде WordPad'ты кантип колдонобуз, кайсы бөлүктөрдөн турат жана башка ошол сыяктуу бизге жардам көргөзүп берип атат. Бир гана бул жерге кайрылып жардам суроо менен чектелбейбиз. Мисалы үчүн бизге таанымал болгон Windows Explorer, бул файл папкалар менен иштөөчү атайын программа. Бул жабдыктын жардамы менен кантип кайрыла алабыз? Азыр мен силерге Windows Explorer'дун терезесин ачтым. Экраныңарда көрүнүп турат. Бул жерде байкасаңар, оң жогорку бурчунда суроо белгиси менен бир баскыч турат. Get help. Жардамга бар. Жардам алуу, жардам суроо. Эми ушул жерде бассам, баягы эле бизге таанымал болгон жардам жана колдоо алуу бөлүгүнө өтөбүз. Ал эми жардам жана колдоо алуу терезенин жогору жагындагы менюга көңүл бура турган болсок, байкап көрсөңөр 1, 2, 3, 4, 5 бөлүктөн турат экен. Биринчи бөлүгү бул биздин кандай өзүбүздүн баягы баштапкы терезеге өтүү баскычы. Ал эми 4-түнчүнү басып көрсөм, мага бу жерге сунуштап атат. Сура, кайсы жерден сурай аламын. 3-түнчүнү басып көрсөм, жардам бөлүгүндө кезүү, тур уюштуруу, мындайча айтканда. Тур уюштуруу. Кайсы бөлүктөр боюнча тур уюштурсак болот, силердин экраныңарда көрүнүп турат. Экинчи бөлүк баарыңарга таанымал белги, бул принтерге жиберүү белгиси. Башкача айтканда, экраныңарда эмне көрүнүп турса, ошол нерсени принтерге чыгарып берет. 4-түнчү бөлүк бул аспаптар бөлүгү. Бизге жардам да кошумча бир жардам бөлүк десек болот. Ушул жерде 4-түнчү бөлүккө кичине токтолуп кетким келет. 4-түнчү бөлүктө эгерде биз өзүбүздүн компьютерубузда ушул жардам сурап таба албай калсак, анда биз интернетибиз бар болсо, ушул 4-түнчү бөлүк аркылуу биз керектүү бөлүккө өтсөк болот. Кандай керектүү бөлүккө? Эң биринчиси, экраныңарда көрүнүп тургандай, Windows Remote Assistance. Бул бизге алыскы башка бир компьютерга байланыш түзүп берүүчү бөлүк. Албетте бул жерде силердин досуңар, алыс башка бир бурчта жайгашкан досуңар сөзсүз түрдө болуш керек жана ал силердин компьютериңарга таанымал болуш керек. Ансыз силер бул бөлүктү колдоно албайсыңар. Ал эми андай досуңар жок болсо, силер түздөн-түз Microsoft'тун сайтына чыгып, Microsoft'тун колдонуучулары башка колдонуучулардан сурап алсаңар болот. Ал болсо, бул баскыч жиберет ал бөлүккө. Байкасаңар, Answers Microsoft.com деген бөлүккө кетти. Бул жерден биз сурообузду берип, мүмкүн буга чейин силерге окшоп башка бирөөлөр суроо берип, жана аларга жооптор бар болсо, алардын тизмесин чыгарып берет. Кийинки бөлүк болсо, бул биз баягы түздөн-түз бирде компьютер manufacturer дейт. Бул компьютердин кандай десем, түзүүчүлөрү, же болбосо Microsoft Customer Support, колдонуучуларды колдоо, Microsoft өзүнүн колдонуучулардын колдоо бөлүгү. Бул жерде да байкап көрсөңөр, Microsoft дайыма баягы көп колдонулган суроолорго жоопторун жайгаштырып койгон. Ошолордун ичинен силерге издөө деген мүмкүнчүлүктү берип атат. Бул издөө онлайн издөө болуп эсептелинет. Бул издөөлөр интернет бар болгон учурда гана колдоно аласыңар. Эсиңерден чыгарбагыла. Ал эми дагы кийинки бөлүк, бул мындай IT технологияда отурган кандай десем, колдонуучуларга, программисттер үчүн керектүү бөлүк. Байкап көрсөңөр, эгерде силер бир IT технология боюнча иштеген бир профессионал болсоңор, анда бул шилтемени басып, силер тереңирээк кандайдыр бир техникалык маалымат
форматты ала аласыңар. Ушундай негизги бөлүктөрдөн турат биздин экинчи темабыздагы экинчи бөлүк. Ал эми теманын акыркы бөлүгү бул Internet Explorer аттуу браузерди карап чыгабыз. Браузер деген эмне? Бул нерсеге токтолуп кетсек. Браузер деген жөнөкөй сөз менен айтканда бул атайын бир кандайдыр бир ортомчу программа, интернеттеги түйүндөр менен байланыш түзүп берүүчү. Колдонуучу менен дүйнөдөгү тармактагы биз каалаган, биз көргөзгөн түйүнгө байланыш түзүп берүүчү атайын бир программа. Браузерлердин түрлөрү көп, аттары көп. Бул жерде силер деле практикада аябай эле көп колдонгонсуңар. Мисалы үчүн экраныңарда көрүнүп тургандай, агайыңардын компьютерунда Internet Explorer, Google Chrome жана дагы бекер таратылган браузер. Бул дагы ошол Google Chrome'дун негизинде түзүлгөн браузер. Билесиңер, Mail.ru таратып атат. Интернет аттуу браузер. Андан сырткары Mozilla Firefox деген бар, Opera бар. Ал эми биздин темабызда Internet Explorer'га токтолуп кетебиз. Internet Explorer'ды иштетүү үчүн баягы эле биздин менюбузда All Programs жана Internet Explorer'ды тандайбыз. Төмөнкүдөй бизге терезе чыгат. Төмөнкүдөй терезе. Же болбосо баягы көп колдонулган баскычтардын арасын карап көрсөк, бул бөлүктү, маселелер тактасы деп атайбыз го, ошол бөлүктө көп колдонулган баскычтардын тизмеси чыгат. Бул жерде Internet Explorer'дын сүрөттөлүшү төмөндөгүдөй. Е тамгасы жердин формасын алып келип, жана анын үстүндө спутник жүргөндөй дизайн, ушундай дизайнды тандашкан. Бастык баягы эле бизге таанымал болгон экран. Бул жерде көңүл буруучу бөлүк, биринчи бөлүк адрес жолчосу деп аталат. Адрес жолчосунда биз адрести жазышыбыз керек. Бизге белгилүү болгон адрести. Мисалы үчүн биздин университетибиздин сайтына кирүү үчүн manas.edu.kg деп мен жаздым. Жана азыркы учурда сайтыбыз ачылып жатат. Ошол эле учурда мисалы үчүн ушул эле терезеде жаңы бир катмар катары мен жаңы катмар катары эмес эле жаңы катмар түзүп, ал жерге мен башка бир адрести киргизе аламын. Мисалы үчүн Кыргызстандын жаңылыктарын окуу үчүн мен kg.akipress.org. Бул дагы экраныбызда көрүнгөндөй бир эле терезеде мен эки катмарды ачтым жана бир эле убакытта эки катмарга кайрыла аламын. Албетте бир убакытта эки катмар менен иштей албайм. Бир катмарга экинчи катмар пассив абалга өтөт. Дагы эмнелерге көңүл буруш керекпиз? Силер байкап көрсөңөр, бул адрес жолчосунда төмөнкүдөй дагы бир баскычтарыбыз турат. Бул эмне? Бул деген веб-сайтты, адрести жазганда веб-сайт ачылат дейм. Ошол веб-сайт толугу менен ачылбай калып, же болбосо кээ бир сүрөттөр көрүнбөй калды. Бул интернеттин байланышына көз каранды, же ылдамдыкка көз каранды болот. Ошондой учурда биз refresh баскычын бассак болот, төмөнкү баскыч. Же функционалдык, клавиатуранын функционалдык баскычы F5, бирдей кызмат. Байкап көрсөңөр, биздин сайтыбыз жаңыланды. Же ачылып жаткан сайтты бирок байкагыла ачылып жаткан, толугу менен ачыла элек дагы. Ачылып жаткан сайтты, азыр мен бул жерде жаңы бир сайтты жазайын. Ачылып жаткан сайтты мен токтоткум келсе, мен стоп дегенди бастым. Ушул стоп деген бул кайсы? Бул баскыч. Же болбосо клавиатуранын жардамы менен escape'ти басамын. Басканда байкасаңар, ушул кайсы абалга келсе, ошол абалда токтоп калды. Байкадыңарбы? Refresh баскычын, же башкача айтканда F5 баскычын бассам,
кайра жаңыдан жүктөлө баштады. Дагы бир кичинекей нюанс ушу интернет эксплорерга токтолуп кетсем, F5 деген баскычыбыз бар жана ошол эле учурда биз Ctrl F5ти колдонсок болот. Экөөнүн ортосуна кандай айырма? Кичине бул кандай десем, бир ничке бир маалымат. F5ти басканда кэште бар нерсени алып туруп бизге экраныбызга сүрөттөгөнү аракет кылат браузер. Ал эми Ctrl F5ти басканыңарда бул түздөн түз интернеттеги түйүнгө барып туруп маалыматты алып жаңылайт. Ушундай бир айырмачылык бар. Жакшы көңүл бургула. Кээде сайтыңар ачылбай жаткан учурда мен сунуштайт элем Ctrl F5ти басканы. Уланталы. Кийинки бөлүгүбүз бул Bing деп жазылып турат, көрдүңөрбү? Bing. Бул бөлүккө биз керектүү, бизге интернетте издей турган керектүү текстти жазып туруп, Enter'ди баса турган болсок, Bing сайттын жардамы менен, издөө сайттын жардамы менен бизге ал текстти издеп берет. Мисалы үчүн Манас университет деп жазайын. Манас University. Enter'ди бастым. Байкап көрсөңөр, Bing'тин адрес жолчосуна да байкап көрсөңөр, bing.com деген издөө сайтынан бизге Манас биз киргизген текстти издегени аракет кылды. Ал эми силер Bing'тин ордуна башка бир издөө системасын колдоном дей турган болсоңор, анда төмөнкү бөлүктөн экраныңарда көрүнүп турган Manage Search Providers. Бул жерде бизде азыр тизме кайсылар бар, провайдер кайсы кандай издөө системаларыбыз бар. Бул Mail.ru менен Bing экөө экен. Мен мисалы үчүн Google'ды каалайм. Google'ды орнотуу үчүн Find More Providers интернетке кайрылат. Internet Explorer Gallery деген сайтка кеттик. IE Gallery. Бул жерден мисалы үчүн мага автоматтык түрдө берги экранга чыгарып берди. Көп колдонулган издөө системабыз бул Google экен. Тандадым. Тандаганда биртке күтүп турсам, төмөнкүдөй баракка жиберди. Бул баракта бизге Internet Explorer'га кошуп коеюнбу деп рухсат сурап атат. Рухсат бердик. Байкап көрсөңөр, бул жакта буга чейин Bing менен Mail.ru гана болсо, азыр Google кошулуп калды. Жана мен Google'ды дефолт унчукпа абалына алып келгим келет. Ал үчүн мен баягы эле Manage Search Providers'ке киремин. Кирип туруп Google'ды тандап, Set as Default'ты тандаймын. Башкача айтканда, кийинки иретте Internet Explorer кийинки жолу ачканыбызда издөө бөлүгүбүздө Google көрүнөт. Мисалы үчүн мен Internet Explorer'ды жаптым, жаңыдан ачып атамын. Жаңыдан ачкандан кийинки белгиден гана билип койсо болот. Көрдүңөрбү? Google'дын белгиси. Жана мен баягы эле Манас University деген сакталып турат. Мен буга чейин киргизгеним. Enter'ди бастым. Издөөнү кайсы система аркылуу жүргүздү? Google системасы аркылуу. Төмөнкүдө бизге чыгарып берди изде. Ал эми көп колдонулган адрестерди биз мындай сүйүктүү бөлүккө өзүбүздүн сүйүктүү бөлүгүбүзгө жайгаштырып алсак болот. Кантип жайгаштырабыз? Ал үчүн байкап көрсөңөр, сол жак бөлүктө Favorites деген бөлүк бар. Басканда төмөнкүдө көрүнүшкө ээ болот. 3 катмар турат. Favorites, Feeds, History. Бул жерде жогору жагында Add Favorites. Кайсы жерге кошуу керек? Add to favorite bars же add correct tabs to favorites. Бул азыркы биз кандай учурдагы катмарды favoritesке кошуу. Бизге учурдагы катмарды favoritesке кошуу керек. Басканыбызда төмөнкүдөй терезе чыгат. Бул жерде папканын атын сурап атат. Бизге киргиз деп атын, мисалы үчүн Манас деп атап койсом, Манас. Манас аттуу папка пайда болуш керек азыр. Favorites'тин бөлүгүндө жана силер байкагандай Манас аттуу папка жана Манастын ичинде
биз тандаган, биз көрсөткөн катмарларды кошуп койду. Ал эми ачылган катмарларды башка формада көрүү үчүн төмөнкү баскычты базабыз. Буну бат кайрылуучу катмарлар деп атасак болот. Силер байкагандай, эгерде мен азыр 3-чү катмарды ачып жана бул жерге мисалы үчүн төмөнкүдөй бир адрести киргиздим. Байкап көрсөк, бат кайрылуучу катмарлар бизге 3-чү катмарыбызда бул жерде көрүнүп калды. Ал эми favorites-тин ичинде өчүрүп таштоо үчүн керектүү бөлүктү, мисалы үчүн Google Search'тин кереги жок. Алдым, тандадым, delete. Менин сүйүктүү папкаман көп колдонулган жерден мен алып таштадым. Жана бул жерге мен төмөнкү катмарды кошкум келет. Аны кошуу үчүн баягы эле favorites'ке кайрылып, add төмөнкү атты алып атат, кайсы бөлүккө? Манастын ичине кошсун. Көрдүңөрбү? Create'инде манасты көргөздүм. Add кайрылып көрсөк, манастын ичинде 24 kg жана kg akipress.org 2 адрес сакталып калды. Дагы эмнелерге көңүл буруш керексиңер? Бул баягы өзүмдүн үйүмө кайрылуучу кандай десем, баскыч. Биздин учурубузда төмөнкүдөй кылып коюптур. Буну мисалы үчүн мен алып таштайын азыр. Remove all деп баарын алып таштадым. Бул жерде азыр эчтеке жок. Көрдүңөрбү? Blank page деп чыкты. Бул жерге эгерде ар кирген сайын Манастын сайты ачылсын деп кошуп койсом, Manas edu kg деп жаздым. Жана бул жерге add use this web page as your only home page. Internet Explorer'da ачкан сайын үй сайты катары, баракчасы катары чыксын деп мен буну сактап койдум. Азыр Internet Explorer'ду жаптым, жаңыдан түздүм. Байкап көрсөңөр, Manas edu kg ар ачкан сайын эң биринчи үй баракчасы катары бизге чыгып берип турат. Андан кийин дагы эмнелерге көңүл буруш керексиңер? Баягы эле бизге таанымал болгон принтерге жиберүүчү баскычыбыз, почта аркылуу бул маалыматты жиберүүчү баскыч, page деген бөлүк турат. Бул барактын үстүндө кандай иш аракеттерди жүргүзө алабыз, барактын текстин чоңойтуп, кичирейтип, стилдерди өзгөртүп, кодировканы өзгөртүп, баштапкы кодун көрсөк болот. Албетте баягы бизге көргөзүлө турган гана кодду көрө алабыз. Жана дагы маанилүү бөлүк бул Tools бөлүгү. Tools бөлүктө биз Internet Explorer аттуу программанын кандайдыр бир системдик же башка бир аспаптарын колдонуу. Мисалы үчүн Internet Options дегенге кирсем, бул жерде төмөнкү силер көрүп турган катмарларыбыз бар. Бул катмарлардын ичинен мына биринчи катмар General катмары, издөө, табуляция, табуляция кечиресиңер, табуляция эмес, катмарлар, жана тарых дегенде кайсы сайттарга кирди, убактылуу файлдарды өчүрүү, ушулардын баары ушул бөлүктөн тапсак болот. Экинчи бөлүк security, бул жерде коопсуздук бөлүгү. Кайсы ишеничтүү сайттарды кайрылсак уруксатты берет өзү автоматтык түрдө. Ишеничи жок болгон сайттарга блок Internet Explorer өзү коя алат. Ага биз укук берүүнү ушул бөлүктө жүргүзөбүз. Ал эми укукту алып таштасак деле болот. Төмөнкү аралыкта укукту алып таштадык, төмөнкү деңгээлде. Демек ал биз өзүбүздү рискке калтырып атабыз. Башкача айтканда, кээ бир ишеничсиз сайттарга кайрылганда Internet Explorer текшерүүсүн токтотот бул жерде.
жана башка катмарларга өз алдынча көңүл буруп көрсөңөр болот. Ушул менен 3-чү бөлүгүбүздү дагы бүтүрдүк. Укканыңар үчүн чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайм.